орозону бузуп жана 60 күндү милдет кыла турган амалдарды окуйбуз. Себептер. Кээде адамдын орозосу бузулат, бирок казасын гана тутуп берет бир күн. Аны кече окудук. Кечеки түнкү сабакта ал зарылчылык себеп менен ачыла турган болсо. А бүгүн каффара, зихардын каффаратына окшоп 60 күн удама уда, күнгө күндү улап тутула турган орозо. Бул оор кылмышта, мындайча айтканда, себепсиз оозун ачып кое турган болсо, ошол себептен каффара тутуп берет. Анан каффаратка кошуп туугандар казасы кошулат. Мисалы деп коелу. Бир адам себепсиз ичип, себепсиз жеп, себепсиз жубайына жакындык мамилеге барып кое турган болсо, ал 60 күн да ага бир күн кошулат деген сөз да ошондо. Бир күн кошулат. Кала шейх айтып атат: "Иза жамаа фит дубури алейхил каффарату". Фит дубурдан кийин арабча нускасы барлар 2 точка коюп коюңуздар, кош чекет. Эмнеге дегенде, азыр биз мунун жообун күтүп атабыз да, эмне болот? Муну которуштан алдын кичине бир нерсени түшүндүрүп кетпесем болбойт, анткени түз которуп койсом элде түшүнбестик пайда болуп калат да. Шариятта туугандар, кайсы нерсе адал, арам, муну фиктан акыр жагында китабыл карахият дейт, жек көрүлгөн же жаман көрүлгөн амалдар, жакшы көрүлгөн амалдар деген жерде өтөбүз аны. Мисалы, жашоодо уруксат берилген же уруксат берилбеген нерселердин бири, эркек адам үй бүлөлүү боло турган болсо, биз ручканы дайыма азаматтап мисал келтиребиз дагы, хайлайтырды. Муну биз мисалы Айнагүл эже дейбиз го, мунун жубайы. Жубай эрди зайыптык жашоодо, экөө никеси бар боло турган болсо, ортодогу жакындык мамилеси менен, колдон келишинче кагаз короп адеп менен айтайын, жакындык, жыныстык катташ маселесинде кайсы нерсе болот, кайсы нерсе болбойт, аны биз фиктан баш жагынан окубайбыз. Даарат китебинен, усул китебинен эмес. Аны биз көбүнчө ошо китептин ортосу же акыр жагында келген китабыл карахия, кайсыны кылса болот, болбойт. Ал-хазр вал ибаха. Кайсы нерсе тыйылган, кайсы нерсе уруксат берилген. Ушундай аттары бар да. Же болсо китабул истихсан дейт. Истихсан деген шариятта ушул нерсе жакшы деп саналат, шариятта бул нерсе жаман деп саналат. Аны биз ошол жерден окуйбуз. Китепте ошол жерлеринде келет. Мен эми муну айтууга мажбурмун. Сиздердин уруксатыңыздар менен сабакка катышкан карекелерибиз, устаздарыбыз, анан элдер, көрүүчү элдерден уруксат сурайын. Бул өкүмдү айтуу үчүн зарыл болот. Алды жактан эгин келе турган жерден деп айталычы. Эгин бала келе турган жерден мамилеге баруу бул уруксат. Кандай ыкма болбосун, кандай ыкма болбосун, ошол эгин бала төрөлө турган жерден мамилеге баруу бул уруксат. Бирок бала келбей турган, эгин эгилбей турган жерден жакындык арка тараптан мамилеге баруу бул арам болот, болбойт. Исламда эч бир алым уруксат берген эмес. 4 мазхабта да, Ханафи мазхабта дагы, Малики, Шафи, Хамбали мазхабта да. Бир сөздөрдү айтышат. Саид ибн ал-Мусайяб, Ибн Умар дейт, бул жалган. Ал кишилер уруксат берген дейт, андай жок. Фиқул муқарран илими азыр ал туура эмес болуп калат. Илмул хилаф деп коет, мазхабтын ортосунда талаш тартыш илиминде 4 мазхабта тең сөзү этибарга алынган аалымдарда ошол бала төрөлбөй турган арка жактан, мен кечирим сурайм дагы да, жакындык мамилеге барганга такыр болбойт. Такыр болбойт, бул шариятта уруксат берилбейт, чоң күнөө болот. Кимде ким кайсыл эркек билбей туруп ошондой мамилеге же аял заты барып кое турган болсо, эртерээк тобо кылып токтотуш керек. Бул бир. Экинчиси, Алла Таала адал кылган нерседе береке болот, Алла Таала тыйган арам нерседе зыян болот. Эмне үчүн туугандар? Мен муну элге да айтып коюм зарыл да. Уят, бирок билбей калышы мүмкүн. Быйыл мага ошондой суроолор менен да кайрылышты да, анонимдүү түрдө кат менен башка менен кайрылышты. Жана геморрой оорусу бар го. Ошол арка жактан ошондой мамиле болгон себептен ал биринчиден Алла арам кылып тыйган. Пайгамбар Расулам сөзсүз тыйып кайтарган. Ошол жерге мамиле болгон себептен ошондой оорулар келип чыгат да, Кудай сактасын. Кудай сактасын. Бул нерсе эмнеден келип чыгат? Имандын суздугу, илим билимдин жоктугу, ошол маданиятты шариятка ылайык түшүнбөгөндүктөн. Анан уят порно сайттарды же уят сайтты көрүп, ошол мусулман эмес, адам атпай эмес, шахватынын кулу болуп, жаныбардан төмөн түшүп кеткен адамдардын кылык жоругун туураган адамдар гана мындай асхабул фитрати салиба эмес, сакима, оорулуу табияттын ээлери, акылдарына вирус кирип кеткен адамдар гана ошол мамилеге барбаса, жөнөкөй адам ал нерседен ал рахат тартуулабайт. Ага арам нерсе, ал күнөө, ал нерседе өзүн да күнөөгө батырып, аялды да кыйнап, ооруга чалдыктырбаш керек. Кудай тыйган нерседе сөзсүз зыян бар, аны биз билебиз. Бул ошол маселе. Эми
Эми биз демек кайсы нерсе болот болбойт фиктан ошол темадан окуйт экенбиз. А бирок кайсы бирөө билимсиз, илимсиз, наадан болуп, жаныбардан да төмөн түшүп, Рамазан айында ошентип уруксат болбогон арам жолго барып мамиле кылып койсо эмне болот? Биз ага өкүмүн айтышыбыз керек да, туурабы? Кылган ишиң арам, күнөө болот. Эртерээк тобо кыл. Бирок ошентип кылып койсо, орозосу бузулабы, бузулбайбы деген маселени азыр бул жерде эскерип атат. Эгер мен ушул сөздү баштап ушинтип түшүндүрбөстөн туруп дароо бул сүйлөмдү которуп кетсем, элде түшүнбөстүк болуп калмактан кандай болобу? Кайчы молдекелер эмне деп. Биринчи эле жана мазхаб карманбаган туугандар чыгат да, динди түшүнбөй. Карачы булардын фик китептеринде деп. Андай эмес. Садагасы кетейин, секети кетейиндерин андай эмес. Бул бир. Экинчиси, Рамазанда биз билебиз, атайылап туруп, ниет кылып, орозону кармагандайын атайылап туруп, Рамазандын урматын көзгө илбей, кенебей, тоготпой, ичип койсо, тамак суу ичип, суусундук ичип койсо, же болбосо тамак жеп койсо орозосу бузулат. Жакындык мамилеге шарият уруксат берген алдыңкы тараптан аялына барып койсо, күндүзгү орозо учурда, анда кафарат 60 күн плюс 1 күн каза милдет болуп калат. Муну биз билебиз. Бирок ошол шарият уруксат берилбеген артка тарап менен арам деп эсептелген чоң күнөө деп саналган жолго барып койсо, орозосу бузулабы, бузулбайбы? Ошонун өкүмүн гана эскерип кетип атат бул жерде. Бул жерден түшүнүп калбаш керек, барса болот экен ага деп. Бул арам. Каулан вахидан этиятташ керек болот мындан, этиятташ керек болот. Бисмилла. Иза жама фит дубур дейт, мен кагаз короп айтайын, ошол шарият уруксат берилбеген жолго жакындык кылып койсо, орозо учурунда эмне кылат? Чоң күнөөкөр болот. Ушундай тобо болуш керек. Орозосу эмне болот? Алейхил каффара. Орозосу бузулат. Анан бир күнгө бир күн каза эмес, бул чоң күнөөнү кылып атат каффара. 60 күн тутуп бериш керек. Кадимкидей 60 күн тутуп бериш керек. Муну биз түшүндүк. Анан эми экинчи бир кагаз корой турган өтө зарыл өлчөм бар. Кайсы өлчөмдө де канчалык деңгээлде болсо орозо бузулат жалпы. Алды жагын эле сүйлөйүлчү. Шариат уруксат берилген десе, усул милдет боло турган, усул бузула турган өлчөмдөгүдөй. Усул бузула турган өлчөмдөгүдөй деген өзгөчө эркек адамдын ошо мындай сүннөткө отургузула турган жери болот. Эми мен бардыгынан кечирим сурайм, жерди карап айтайын. Сүннөткө отургузула турган жер болот. Уста кесер. Ошонун өлчөмүнчөлүк аял затынын кынына кире турган болсо, толук кириш шарт эмес, урукта түшүш шарт эмес, анда орозосу бузулуп калат, кафара милдет болот. Тезирээк секирип кетели. Кийинки маселе болобу жама мукрахан. Эркек адам мажбурланып ошол мамилеге барып калса дейт. Бул дагы таң калыштуу маселе да. Аял мажбурланышы мүмкүн. Эркек кантип мажбурланат деп кыжалат болбош керек, анткени жашоодо ар кандай нерсе болуп калат. Мисалы, Кудай сактасын делем, аял заттын бузулганы жок, антип айтпайбыз, бирок образдуу түрдө мисалды түшүндүрүү үчүн кайталы. Чектен ашкан аялдар келип, орозо кармаган жигитти алып барып мажбурлап ошол маселеге, мисалы, байлап башка болуп ошол маселеге барып кала турган болсо, олар жама мукрахан. Айтор өзү каалабастан туруп. Бул жерде эркекти айтып атат, эркектики болсо аял заты дагы. Күйөөсү сапардан келип же башка болуп орозо амалда кой, орозо бузулуп калат, 60 күн тутуп калат десе, аялдын алдына койбой эркек өз аялын ошентип кой дегенине койбой аялын мажбурлап жыныстык катнашка барып кое турган болсо, шашпай туруңуз, бул жаңы маселе. Же болбосо, Кудай сактасын, шариятта арам болбойт. Бирок бирөө кылып койсо орозосу эмне болот? Бизге орозосу керек болуп атат. Ал жама бахиматен же жаныбарга жакындык кылып койсо дейт. Бул арам, бул күнөө, бул болбойт экенин билдик, түшүндүк, кылбаш керек. Бирөө жарым кылып койсочу орозо тутуп туруп. Ар кандай адамдар бар да. Тамак аштан эле тыйылып туруп, бирок тигине ишти кылып койгондагы бет бактар чыгып калат го. Эмне болот ошондо? Десе, мо эки сүрөттө. Мажбурланып жакындык мамилеге барып калса, шарият уруксат берилген жолдо эле, бирок мажбурланып орозо маалында. Жоксо жаныбарга жакындык кылып кое турган болсо, ла каффарат алейхи 60 күн милдет болбойт, акыркы эки сүрөттө казасын гана тутуп берет дейт. Казасын гана тутуп берет дегенде, күнөөсү жок, жеңил деп чын албаш керек. Арам бойдон тура берет күнөө ишти кылганы. Күнөө ишти кылган ошол боюнча тура берет. Бирок бул кийин казасын тутуп берет. Неге десе, анткени мажбурланып кылганда адам ырахат аттуу болбойт. Ал сүрөтүндө жакындык болгону менен мааниси жок, маңызы жок. Ал жерде ал ырахат алып аткан жок, ал коркуп атат. Экинчисинде жаныбарда ал өзүнүн жубайына жакындык кылгандай, ал ырахатты маани чыкпайт, ал жерде мындай кемчиликтүү болот.
сүрөтү болгон менен маани маңызы толук болбогон себептен каффарат милдет болуп аткан жок дейт. Бирок бул чоң күнөө иш туугандар. Түшүнүктүүбү? Ушул жерде сиз жазып коюңуз, арабча китебиңиз бар да. Залик иза лам юнзил деген сөз. Бул эгерде мажбурланып кошулуп атканда өзгөчө тетиги жаныбар маселесинде. Жаныбарга орозо маалында кайсы бир бетпак адам, наадан адам жакындык кылып кое турган болсо, Кудай өзү кечирсин, уруктугу түшпөсө деп атат. Каза милдет болот. Эгерде уруктугу түшүп кала турган болсо, кээ бир аалымдар каффаратты шарт кылышкан, кээ бир аалымдар. Ошол талаш бар экенин билип коюңуздар. Бир зарыл маселе бар. Аны айтышын деле зарылдыгы жок экен. Орозого тиешеси чагыл кийин келсин. Угарман, көрөрмандар түшүнбөй калбасын бул маселени. Күйөөсү келип аялын мажбурлап, көбү балким сурай албашы мүмкүн, ошентип жыныстык катнашка, жакындык мамилеге барып кое турган болсо, эркек ыктыярдуу түрдө барып аткандыгы үчүн орозо кармап турушууга барса, анда каффарат милдет болот. Эркек 60 күн, каза 61 күн. Аял мажбурлангандыгы үчүн ал 1 күн эле тутуп берет. Жаңы маселе иза акалал милха вахтаху. Туздун өзүн эле жеп кое турган болсо, ла каффарат алейхи. Туздун өзүн эле жеп койсо орозо балда каффарат милдет болбойт дейт. Каза милдет болот дейт. Бирок ылдый жагында айтып атат, илля иза атада аклаху вахтаху. Кайсы бирөө ошол тузду жегенде адат кылып ала турган болсо, тузду кадимкидей жей турган болсо, туз ал үчүн тамак болот, анда каффарат милдет болот. Бул жерде каффаратты милдет кыла турган нерсе экөө болот. Аалымдарда талаш тартыш бар. Гиза деген бар го, кареке. Биз айттык го. Ооздон кирип, ашказанга жеткен нерсе, же ооздун өкүмү, мээ ачылып калса жара, же курсактын өкүмү дебедик беле, оозго тиешеси бар. Кирген нерсе, же тагаззи, тамак аш, азык түлүк, денеге азык түлүк бере турган нерсе болуш керек, же ден соолукка дарылануу ниетинде болуш керек, Эми ошол азыктан, азык түлүк, тамак боло турган нерсе аалымдар талаш бар. Бирөө айткан, кээ бир аалымдар, ма ямилу илейхи таба. Орозону буза турган нерсе тамак аш. Адамдын табияты жийиркенбеген, табияты каалаган нерсе болсун дейт. Кээ бирөөлөр айткан, жок, адамдын денесине мимма юслихил бадана, ден соолукту чыңай турган нерсе болсун дейт. Ушул маяктан чыгат. Тузду жегенде кайсы бир адам адат кыла турган болсо, демек ал жийиркенбейт табиятта. Жөнөкөй тузду сиз жей албайсыз да, туурабы? Жөнөкөй тузду жесеңиз жийиркенип кетесиз да, мындай кусуңуз келип кетиши мүмкүн. Ким тузду жегенде адат кылып алса, ошол адамга 60 күн каффарат милдет болуп калат дейт. Вакыйла кээ бирлер айткан экен, тажбы фи қалили. Кичинекей тузду жесе каффарат милдет болуп калат, мындай. Бир уч. Көп тузду жей турган болсо орозо маалында, орозосу бузулат. Бул жерде каффарат милдет болбойт деп атат. Анткени аз туз кээ бир адамдар жейт, көп тузду көпчүлүк жебейт деп атат дейт да. Түшүнүңүз эмне үчүн дегенде. Анткени кичинекей туздан табият жийиркенбейт деле да. Ден соолукка пайдасы жок анын, бирок негизичи. Ошондой бир маселе. Аллах таалам ыраазы болсун. Бисмилла. Жаңы маселе кадай ошондой эле дейт. Ошондой эле деген каффарат милдет эмес. Орозосу бузулат, бирок каффара милдет эмес. Качан? Иза акала бузаqa нафсихи. Муну мен айтууга мажбурмун, туура кабыл алыңыздар. Бул шарият маселеси эми. Бузаqa нафсихи деген өзүнүн түкүрүгүн, шилекейин кайра жутуп жеп кое турган болсо, жеп деген эми кыргыз тилинде эмне? Жутуп койду деген сөз да. Өзүнүн шилекейин жутуу менен орозосу бузулбайт. Туура эмес көрүнүшү болушу мүмкүн, бирок бузулбайт. Гойрихи же башка бирөөнүн шилекейин жутуп коюш менен орозосу бузулбайт дейт, бирок баада махражахи мин фихи, оозунан чыгартып кайра эмете турган болсо дейт. Эми бул эми кандай болот? Эми адамдар өзү түшүнүш керек болот. Тиги Азамат менен Айнагүл экөө мындай жанаша кетсе деген сөз да, каштарына тийишип кетип, ошентип келинчегиникин же башканыкын боло турган болсо, эми шилекей менен адам өзүнүн шилекейи менен ооз ачылбайт, бирок башка бирөөнүн шилекейин дегенде аалымдар кенен мындай бөлгөн да. Туура, орозодо болбойт. Аялы болсо да урукса иш уланып кетиш үчүн болбойт дейт, бирок орозосу бузулабы, бузулбайбы деген гана маселеде. Мында тафсил бар, бирок кенен кирбей турайынчы. Кыскача каштар тийишпей турсун деген сөз да, иш уланып кетиш коркунчу. Ошону айтып турайын, болду, калган анан кийинчерээк. Каза кийинки маселе иза надога лукматан дейт. Бир лукма, бир кесим, бир үзүм тамакты майдалап чайнады ичинде. Сумма хрожа, кийин аны сыртына чыгарып, оозунун сыртына тили менен. Сумма акала, кайра жесе, орозосу бузулат, бирок каффарат милдет болбойт.
Bir adam tamакты жеп, аны кайра тили менен сыртка чыгарып, анан кайра жей турган болсо, эмнеге адам жийиркенет да бул. Тилине чыгар, өзүнүкү болсо деле чыгарып жеген, кечиресизби, ашказандан башкасына күч келет, туурабы? Бул жерде кафарат милдет болуш үчүн адамдын табияты жийиркенбей турган нерсе болуш керек деп атат негизги себеп. Лау ипталага симсиматан дейт, симсим. Сейдана бар го. Сейдананы жутуп ие турган болсо, мен гойры мадыгын майдалабастан туруп. Ал Мухтар бул киши айтып атат, талаш тартыш бар, бирок туура фатван тажибал кафара, кафарат милдет болуп калат дейт. Нан жегенден кийин, ооз бекиткенден кийин оозуна тилинин арасында сейдана карып кала турган болсо, ошону майдалабастан туруп жутуп ие турган болсо сейдананы, анда кафарат милдет болуп калат. Бул кандай ба, ноокаттын көлөмүнчө. Өткөндө өтпөдүкпү ноокат кичинекей. Ошонун көлөмүнчө топтолуп туруп, ошону майдалабай жей турган болсо, анда ал кафарат милдет болот. Майдалап туруп жей турган болсо деген сөз, майдалаганда ал чачырап кетет да, жанагындай ноокаттын өлчөмүнө жетпейт деген маселени айткысы келип атат да. Эми жаңы маселе туугандар. Лау акалал хабака дейт. Хабак дегени туугандар. Жалбыз. Жалбызга окшогон жуттуу бир жалбыракты жей турган болсо, Филиппте да башында. Ау акалы лаузатан, же болбосо лауза деп жанагындай жаңгак сыяктуу нерсени жей турган болсо, ротпа мындай, нымдуу болуп турган нерсени жесе. Ау тыйнан даяр болуп элек, быш эле кургай электе эмес. Же болбосо тыйнан ылайды жей турган болсо, же акала ихлилжан деген сөз ушундай пайдалуу бир өсүмдүк жалбырак бар экен, ошону жей турган болсо, ау даваан же дары иче турган болсо, ау шахман же май жей турган болсо, ау лахман гойра матбухин же быш элек чийки этти жей турган болсо, ау майтатан же арам өлүп калган малды жей турган болсо орозо маалында. Билебиз, арам нерсени орозодон сырткары учурда деле жегенге болбойт. Бирок бирөө жеп койсо эмне болот деген сөз да. Бисмилла Аллах акбар деп союлбай, же жанагындай Кудай сактасын, арбактарга сыйынып, ширк келтирип, азыр дагы бар аккуу деп. Ошентип арбактарга сыйынып Кудай сактасын. Арбактарга сыйына турган алар ким? Алар өздөрү кабырда соокко муктаж болуп жатса. Ширк келтирип, ошолорго бирөө сыйынып, кой сое турган болсо, бул дагы Кудайдан атынан бөлөккө союлган болот, бул арам болуп калат. Арам болуп калат да. Ошондой же арам өлүп калган, бисмиллага жетишпей өлүп калган, арам өлүп калган, ошондой өлүмтүк малды жей турган болсо, коблан юдавида дейт. Курттап кетелектин алдын жей турган болсо дейт этти. Ваюнтина, анан жана жыттанып кетелектин алдын жей турган болсо, ушул сүрөттүн бардыгында те жалбыздан баштап акырына чейин алейхил кафар, розосу бузулат, анан кафар 60 күн тутуп бериш керек. Анткени чийкиле этти жегендер бар мисалы. Ал эми жанагындай эт курттап Кудай сактасын. Курттап жыттанып кеткен болсо, адамдын табияты жийиркенет, бирөө ошол учурда жеп койсо розосу бузулат, бирок кафарат милдет болбойт дейт. Бул жанагыда тамаш болуп кирген нерседе кээ бир алымдар айткан, эмнеге десе, тафсир ушул керек да, залчылык. Адамдын табияты жийиркенбей турган нерсени жесе кафарат милдет болуп калат дейт. Жийиркене турган нерсени жесе, ал жегендей деле болбойт дейт да, аныканда розосу бузулат, бирок толук мынтип урахат алып аткан жерде жок дейт. Бузуп атат, адепсиз кылып атат дегендей айтат. Жана стейкте эт чала болуп калышы мүмкүнбү? Мүмкүн эмеспи? Стейкте ошондой да, ошол мындай көп карап туруп эле мындай бир табетиң тартпагандай боло берет да, туурабы? Чала бышып калгандай эле. Медициналык деңгээлде ал канчалык эме, ана ошо адистерден сураш керек. Анан бизде Монголиядан группалаштарыбыз бар. Монголиядан. Ал жерде байын өлгөй деп, Ассанда кыргыздар, анан казак бабаларыбыз да бар. Ошол жерде айтып калышат эле монголиялык группалаштарыбыз, монголдордун өзү кадимкидей чийкеттерди дагы жегендери бар деп. Азыр кичине азайып жок болуп бараткандар, бирок мурдатан ошондой нерсени бала чакта көргөнбүз дегени бар эле кадимкидей эле. Бөлө жарым ошентип ошолорду көрүп же болсо ошондой кыла турган болсо, кафарат милдет болуп калат экен да. Оюнда мен чийкет жеп атам го, бул буш элек, мен бир күн эле тутуп берем деген өтпөйт экен. Жаңы маселе, эми фикта ар кандай маселе бар, бирок ошонун өкүмүн мындай жооп катары айтканда, бул фатва китептердечи. Ушул болот, ушул болот эмес. Кээде адам болбой турган арам нерсени кылып койсо дагы, арамды кылдыңыз, истигфар кылыңыз, тобо кылыңыз, башка кылыңыз, анан и орозонун өкүмүндө айтып бериш керек дагы. Илгер ошентип мазхаб карманбастан, фикты терең окубастан, хадистин эле илимдин аркасынан жүргөн бир алымдарга суроо берилип калыптыр. Ошентип көлчүккө бирөө баягындай заара ошатып коюптур. Эмне кылабыз? Канча суу чыгарыш керек десем, фикты билбегенден билбейт экен да. Эмнеге антип сурап атасыңар? Үстүн жаап койбойт белеңер дейт экен да. Туура эми, суунун үстүн жаап коюш керек, бирок бирөө ачып, ошо туура эмес иш кылып, кудукка заара ошатып коюптур, истинжа кылып коюптур, башка кылып коюптур. Биз эми өкмүн айтыш керек да шариатта, фикхта, туура. Ошон үчүн ал хадис мадилла, хадис түз өзүн алса адаштырып коюшу мүмкүн, ал кыйын. Качан айтылган жана канча хадис анын баарын топтоштун чоң эреже керек. Куран хадистин жыйынтыгы туугандар, бул ошол фикх аркылуу бизге келип жетет. Усул аркылуу, анан кийин фикх аркылуу.
Жаңы маселе иза акала дейт. Бир адам жеди. Асан жеди. Ау жама анасиян унтуп калып жеди жана унтуп калып аялына жакындык мамилеге барды. Унтуп калып. Сумма акала мутамадан кийин унтуп калып жегенден кийин атайлап жеп койду аркасынан дейт. Болор иш болду, боесу канды депчи. Мен баары жеп койдум да деп мисал атайлап аркасынан жеп койсо, ла каффарат алейхинда би Ханифата, имам Абу Ханифа рахимаху мазхаб башчысы айтат экен, бул адамга каффарат милдет болбойт, бул адамга каза гана милдет болот дейт. Эки шакирти имам Абис, имам Мухаммад жок, бул каффарат милдет болуп калды дейт. Имам Абу Ханифа рахимаху айтат, жок, бул унтуп калып жеп, анан болду оозум ачылды деп, мейли оозум ачылып калса жей беренчи деп жеп атпайбы? Ошол билбей калгандыгы каффарат түшүрүшкө себеп болуп атат дейт экен. Билбей калып аткан. Мисалы да, мисалы өткөндө сабактан чыгып баратканда айтып калбадыңыздар, биз бала кезде же мектепте окуганда орозо кармаганда сөгүнүп койсо же туура эмес сүйлөп койсо, бүттем оозуң ачылды деп достор айтып коет, анан оозду ачып алат элек депчи. Ошентип билбестиктен, илимдин жоктугунан ошентип бирөө сөгүнгөн күнөө болот, бирок сөгүнүп койсо болду оозум ачылды, же ушактап койсо болду оозум ачылды. Ооз ачылбайт алардан. Күнөө соо азаят, андай кылбаш керек. Бирок андан ооз ачылбайт. Бирок ошентип оозум ачылды деп туруп бир атайлап деле кийин жеп койсо, каффарат милдет болбойт, каза экен да бул. Бирок билгенден кийин да билбемиш болбош керек, Кантип жол атыштын айласын кылбай сөгүнүп ийип, анан бир күнгө бир күн каза кылам десе, анда күнөөкөр болот. Шариаттан айлакер эч ким чыкпайт да. Жаңы маселе. Ва ин алима анна залика ла юфтируху дейт. Имам Абу Ханифа рахимаху айтып атат жанагы. Унутуп калып жеп, унутуп калып суу ичип, унутуп калып аялына жакындык кылып, кийин атайлап жеп койсо, унутуп калып кылганы ооздун ачырбайт экенин билсе деле дейт. Кийин анан барып туруп жеп кое турган болсо деле имам Абу Ханифа рахимахуллах каффарат милдет болбойт. Анткени бул жерде шек күмөн бар дейт. Баары бир мен жеп атпаймынбы деп берки өзүн алдап атат, ошо шек күмөн бар. Ал эми каффарат 60 күн шек күмөн жок жерде болот дейт. Ал эми имам Абис, имам Мухаммад жок. Карап көрөбүз берки, унутуп калып жегендейин атайлап жегенде сурайбыз. Неге атайлап жедиңиз десе, нафсим кармап кетип эле жеп койдум болду экен, чынын айтсам десе, каффарат милдет болот дейт. Жок, мен ойлопмун, унутуп калып жесе, ооз ачылып калат. Анан ошондон жедим десе, сен билбепсиң, бирок мындайын билип жүр. Ошол билбей, анан атайлап жеп койгонуң үчүн каза тутасың. Билбей калгандыгың сага үзүр болуп, бул жолкусын пайда алып келет. Пайдасы кайсы 60 күн эмес, бир күн кармайсың. Бирок мындан кийин буга айтпай жүр дейт экен. Бүгүнкү күндө фатва кээ бир алымдар сохибейнин сөзүнө берилет деп айтышат. Адамдар шариятты жеңил ойлоп кетпеш үчүн, ойноп кетпеш үчүн. Жаңы маселе иза навас саума кабла завал дейт. Түшкө чейин деп атат. Ниеттин баштапкы учуру качан эле туугандар? Түндөн баштап акыркы учуручу? Чак түшкө 45 мүнөт калганга чейин, яны чоң шашкы убактысына чейин. Ошо күн кабла завал деп атат. Күн оогонго чейин бирөө орозон ниет кылды. Мындайча айтканда, орозон учурунда күн оогонго чейин бирөө ниет кылды. Сумма автора орозон ниет кылды. Бирок кийин сумма автор оозун ачып салды, мутаммилидан. Атайлап ачып салды дейт. Күнөөкөр болот. Бирок 60 күнбү, бир күнбү? İmam Abu Hanife rahimahullah kaffarat aleyhinde bi Hanife rahimahullah. İmam Abu Hanife rahimahullah aytatken kaffarat millet bolbayt, kaza gana millet bolot deydi. Ne geçse bul aytышы мүмкүн да. Men niyet tünde gana bolot деп ойлопмун. Tünde gana bolot деп ойлопмун. Күндүзгү ниетим этибарга алынбай калды окшойт деген кичине шек күмөн бар дейт экен. Сахибейн айтат экен, бул адамга каффарат милдет болот дейт экен. Бүгүнкү күндө дагы адамдардын баягы өттө эле шариятты алдап коеюн деген туура эмес ой болгон үчүн сохибейн сөзүнө фатва берилет дейт. Иза жамаа мутаммидан. Эми кызык маселе бар. Мына өтө зарыл. Жазып коюңуз муну, мухиммун деп. Бул өтө зарыл маселе туугандар. Алдын ала сүрөтүн чыгарайын. Китепти окуштан алдым. Орозо 3 себеп менен бузулат, Тамактануу, ичүү, анан жакындык мамиле кылуу. Аялына деп кыргыздарга айтпаса болбойт. Күнөөкөр болуп калышы мүмкүн да. Орозо маалында. Бирөө атайлап чыдай албай кетип чыдаса болот эми. Чыдай албай кетип атайла тамак жеп оозун ачып салса Рамазанда. Каффарат милдет болот да, туурабы? Каффарат деген кайсы 60 күн, анан бир күн каза 60 күн болот. Бирок ошо күнү орозонун маалы бүткөнгө чейин ошо күнү. Бул 12де оозун ачып салды чыдай албай кетип. Кудай деп тамак жеп алган менен өкүнүп калды. Кудай депчи. Кудайдын мээрими болуп ошол адамга ошо күндөн орозосу күн батканга чейин болуш керек да. Күн батканга чейин катуу ооруп калды. Катуу ооруп калганы муну каффараттан куткарып келет да. Демек кийин бир күн эле каза кылып берет. Бул оозун ачпай турганда балким оору себептен ачмак деген сөз бар да.
Бирок анан бирөө атайла оозун ачып алып анан өзүн оорутуп албаш керек да. Жана бала кезде ушундай го, мектепке баргысы келбес, сыртка чыгып карды жеп, анан музду сооруп, тиги тамагым ооруп калды ошону кирип деп барбай калайын деп антпеш керек. Анан өзүнө зыян келтирген болот. Биринчиден оозду себепсиз ачпаш керек. Оозду ачкандан кийин калп эле ооруп калбаш керек. Бирөө чындап ооруп калса. Же аял заты. Айнагүл эже. Айнагүл эже бул да. Айнагүл эже. Айнагүл эже атайлап кичине чыдай албай кетип суу ичип койду атайлап. Болду, орозосу бузулду. 60 күн кафарат, 1 күн каза тутуп бериш керек эле Айнагүл эже. Бирок кеч киргенге чейин, шам намазына чейин үзүрү келип калды, этеккире. Хайзы келип калса, о Кудай, Аллахым өзүңө шүгүр деп, кийин бул казасын гана тутуп берет. Бирок анан бул маселени угуп көптөгөн аялдар оозун бузуп келип калса экен деп күтүп отуруп, күнөөнүн баары калыска жазылып калбасын. Мындай кылбаш керек. Биринчиден маселени билип алып, мындай кылбаш керек. Бул бирөө жарым ошентип кылып койсо деген сөз. Алланын мээрими менен кафара түшө турган үзүр келип атат. Анткени бул оозун ачпаса деле жана үзүрдүн келиши менен орозосу бузулуп калмак. Кече сабакта айттык го биз. Элестетиңиз, мисалы, азыр Египетте ооз 6да ачылып атат деп коелучу. 6да ачылып атат чындап эле. 6да ачылып атат, кечки 6да. Анан бир аял киши кармады да, саатты карап турат. 5:58 дегенде үзүр келип калды, субханалла. Карасам канды билинбейт, ал 3 күндө билиш керек, бирок кайдын жытындай башкадай өңүндөй болуп атат. Болду, 2 мүнөт калганда да үзүрү келип калса болду. Азанга чейин келип калдыбы, канча болсо дагы. Ошо күндү орозосу бузулду, кийин 1 күн каза тутуп берет деген сөз. А бирок соовун алат иншалла Кудайдын астында. Соовуна кыжалат болбосун. Демек, сүрөтүн чыктык, эми китепте окуйбуз. Ушул маселени окуган атабыз. Бул шариаттан бирөөгө жол таап берүү үчүн эмес. Бирөө ошо пентечиликке салып, туура эмес ачып алса, антип ачпаш керек. Кудайдын мээрими менен кээде кафара түшүп кала турган иштер болот. Оозун ачпаса деле ошол нерсе менен бул кафара түшмөк деген сөз да. Иза жамаа мутамбидан. Атайлап билип туруп, азамат таксыр атайлап билип туруп аялына жакындык мамиле кылып, сумма марида да. Марадан дейт, кийин каты ооруп калды. Бирок кандай ооруп калды? Юбиху лахул фитра. Оозун аштыра турган оору менен ооруп калды. Жакындык мамиле, кулагым ысып атат десе, ал кулактын орозого эмне тиешеси бар шеги, мисалычы. Кулагы ысый берет да тура. Бизде жанагы мусулманча түшүнүк жок кезде айтат эле, кулагың ысып атса сен бирөө шактап аткан болот депчи. Жок, кулагың шамалдап деле калган болот, ушакташ бирөө шарт эмес да. Машинаны айдаганда терезесине кулагы шамалга тийип калган, жөн эле кулагы кызарса, ушу бирөөнү ушактады деп күнөөгө бата бербеш керек да. Балким башка бирөө гана мактап аткандыр. Айтор, атайлап аялына орозону буза тургандай жакындык мамиле кылгандан кийин каты ооруп кала турган болсо, оозду ачпаса болбой турган болот. Ау хадатил мар'ату. Аял киши оозун ачып алгандан кийин жакындык мамиле ичип же оозун ачып алгандан кийин этеккири келип кала турган болсо, же болсо ау маридат ба'дама жумиат тоятан, көңүл буруңуз. Аял киши өзү каалап, макул деп каршы чыкпастан, күйөөсүнө каалап, макул болуп туруп жакындык мамилеге барып алгандан кийин каты ооруп кала турган болсо, бул сүрөттүн баардыгында лам тажибул кафарату 60 күн милдет болбойт деп атат. Жанагы кийинки келген үзүр мурдагы күнөөнү жууп кетет экен да. Бирок бул баарына келе бербейт, туурабы? Мунун мисалын акыйдадагы бир аят менен түшүндүрөйүн. Ахлу сунна вал жамаада мына Азамат Айнагүл. Ахлу сунна вал жамаада бул эки адам ыймандуу болуп, сен мусулмансыңбы, мусулман эмессиңби десе, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах деп тили менен айтып, жүрөгүндө тасдик бар боло турган болсо, ахлу сунна вал жамаада бул мусулман болот. Экөө намаз окубаса, орозо кармабаса, же зекет бербесе дагы мусулман болот, бирок күнөөкөр мусулман болот, чоң күнөөкөр. Биз айтабыз, намазды таштабаңыз, намаздын динде корду өтө чоң дейбиз. Өтө чоң болот дейбиз. Орозону да жөн себептен кармабай таштап койбоңуз, ден соолугуңуз үчүн жетсе дейбиз. Бирок ушул бойдон бөкө ыйманы бар, жүрөгүндө тасдик, оозунда келимеси бар. Кайтыш болуп кетсе, күнөөкөр болуп кайтыш болсо эмне болот десе, Алланын тандоосуна ташталат бул. Төөлүк тозоку деп өкүм чыгарбайбыз. Намаз окубай койсо капыр болуп кеттиң, орозо тутпай койсо тоба болсо капыр, төөлүк тозокто калат дебейбиз. Ыйманы бар го. Булар туурасында аят түшкөн. Инналлаха ла яғфиру ай юшрака бих. Аллах ага ширк кошконду кечирбейт. Ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Бирок ширктен башканы кечирет. Бирок карап туруңуз. Десек, акыйдадан адашкан жамааттар эмне дейт? Биринчиден, ыйманды силер туура эмес аныктама берип атасыңар дейт. Ыйман деген жүрөктөн тасдикун бил жанан, көкүрөк менен тасдиктоо, тил менен кайтылоо, жана амал кылыш керек. Эмнеге амалды киргизбей атасыңар дейт.
Анткени шариатта ошентип келе атабыз. Шариат эмне дейт? Ва ман я'малис солихат ва хува му'мин. Имандуу болуп туруп амал кылса деп атат. Көрдүңүз, амалды кабыл болсун иман шарт кылып атат. Инналлазина аману ва амилус солиха. Бул атып менен келип атат. Иман келтиргендер жана жакшы амалдарды кылгандар деп атат да, жана деп. Куранда башка бир аятта айтып атат: "Ва ин таифатани минал му'минин иqtatalu fa aslih baynahuma." Момундардан эки момун жамаат согуша турган болсо деп атат. Киши өлтүрүү менен адам эң чоң күнөө да киши өлтүрүү. Киши өлтүрүү менен кишини өлтүрүп, эгер да чындап эле амал имандын бир өзгөргүс бөлүгү болуп эсептелгенде, бул жерде булар киши өлтүрүү менен капырларды деп айтыш керек эле да Алла Таала. Күнөөкөр мусулмандарды согушуп атса бири-бирин ынтымак алып келгиле деп атат, туурабы? Анан эң негизи кабырда жатканда эмне деп айтат? Мен роббука. Иман маселеси жок жогон. Бирок алар айтат. Биринчи силер ушинтип, экинчиси айтат: "Силер анда адамдардын баарына күнөө кылууга жол түзүп берип атасыңар" дейт. Десе айтабыз, жок. Аятта инналлаха ла яғфира юшраку би. Аллах шерик кошконду, капыр кайрын болгонду кечирбейт. Андан башканы баардыгын кечирет деп атабы же лимай яша деп атабы? Кимди кааласа кечирет, Аллага тапшыр. Эгер Алла мээрими менен кааласа иман үчүн кечирип, бейишине киргизет, Аллага эмне кандай кылдың дебейт эч ким. Кааласа Аллах Таала өзүнүн адилеттүүлүгү менен аны тозокто тазалап туруп, бир акыртуу иман болгончу бейишке чыгарат. Демек бул Алла кааласа. Кудум ошол сыяктуу могул маселелерди фикта айтылып атканда, бир атайла оозун ачып койсо, анан кийин этеккир аялдык келип калса, кафаратты жууп кетет деген сөз, ушундай кыла бергиле деген мааниде эмес. Кандай эле Алла Таала өзү билет кимди кечирет, кечирбейт. Ага биз кийлигише албайбыз. Куранда, сүннөттө ушинтип келген үчүн алымдарыбыз ушуну айтып берип атат. Кудум ошондой эле баардыгы эле оозун ачкан аялга этеккири келе бербейт да. Арасынан тандалып келет, туурабы? Негиз биз айтабыз намазды окубай койбогула, негиз айтабыз орозону бөөдө жерден эмне бул бузбагыла деп айтабыз. Экөөнүн салыштыргысы түшүнүктүү болдубу туугандар? Бул өтө зарыл да, акыйда илимин фикка байлап атабыз. Бисмилlah. Жаңы маселе. Рожулун дейт бир адам. Навас сафар. Сапарды ниет кылды. Сапарга чыгам деп. Фи Рамазан, Рамазан айында. Ва хува сайм, бирок орозо туткан абалда. Орозо туткан деген сөз жанагы шашкы убактына чейин муким болгон, жергиликтүү адамга эмне болот? Орозо тутуш милдет болот. Орозо тутту, сапарга чыгам деди. Фа qabla an yakhruja min al-Umran, Умран ошол өзүнүн жашап турган жеринен, уланып турган имаралардан чыгыштан алдын эле акала жеп кое турган болсо, алейхил кафара, мойнунда кафарат милдет болуп калат. Демек бул баягы муким, жергиликтүү болуп туруп эле оозун ачып бузуп атат деген сөз. Мафхумул мухалафа башка жерде ачык келген мусарраха, алемте өзүнүн шаарынан чындап чыгып сапарга чыкты дегендей аралыкта чыга турган болсо, анда деле орозосун бузбаш керек. Биз айттык го. Эгерде ниет учурунда жергиликтүү боло турган болсо, ошол күндүкүн ачпаш керек дегенбиз, туурабы? Мусафир болуп, мисалы могул жерде жашайт экен, имаралар могул жерден бүтөт жазуусу. Ушул жерге чейин ачып койсо, бул жергиликтүү эле болот да, мусафир деп атала элек да бул, туурабы? Жанагы жерден өтүш керек. Ошол өзүнүн жергиликтүү учурда оозун ачкандыгы үчүн бул 60 күн кафарат тутуп берет. Могул жерден өтүп башка шаарга кирип барат, оозун ачса, анда да ачпаш керек, анткени башында бул орозо тутуп аткан болчу. Бирок ал кезде ачып койсо, кафарат милдет болбойт, каза милдет болот. Көпчүлүк адамдар эмне дегенде, шек күмөн бар, бул мусафир деп чыгып атпайбы деген тарабы каралат. Бул үйүнүн жанында эмес го деген шек күмөн каралат. Бир гана ыктыяр китебинде эси айткан, ошондой алыска чыгып кетип атса да кафарат болот дейт, бирок ага фатва берилбейт. Унутпаңыздар. Карекем түшүнүктүүбү, шейхим түшүнүктүүбү же кайра кайталайынбы? Түшүнүктүү эле? Жок, жакшы түшүнбөй калдыңыз. Өзүнүн үйүндө жергиликтүү адам болуп туруп, сапарды ниет кылып эле ачып жеп кое турган болсо болбойт. Анткени сапар деп аталыш үчүн адам жанагы жок дегенде өзүнө тиешелүү жерден үзүлүп чыгыш керек. Үзүлүп чыккандан кийин деле ошол күнү биринчи алгачкы учурунда жергиликтүү адам болгон үчүн орозосун ачпай туруш керек эле, бирок ачып койсо казасын гана тутуп берет деген сөз. Кеттик. Жаңы маселе. Ида афтара фи Рамазана мираран дейт. Рамазанда бир канча күн ачып салды бул. Мындай кылбаш керек туугандар, мындай болбойт, бирок бирөө ошентип ачып салса. Биринчи күнү ачып салды, жакшы мындай эрки жетпей. Экинчи күнү кармады, үчүнчү күнү да ачып салды, тамак ичип салды да, эмне болот? Такфихи кафаратун вахида, ошол ачып салган 3-4 күнү үчүн 60 күн кармаса, баарына ниет кылып ошо 3-4 күнгө. 60 күн тутканы 3-4 күндөн ордун жаап коет дейт. Эреже бар, ал-кафарату татадахал. Кафарат бири-биринин ичине кирип кетет. Суроо, каза күндөр кирбейт. Каза күндөр кирбейт. Мисалы кандай?
Misal men түшүндүрүп берейин. Misal түшүндүрүш үчүн чай ичиш керек да, анан misal келет. Бисмилlah. Чай жакшы болуптур аябай. Аял киши Айнагүл эжени мисал келтиребиз. Айнагүл эже былтыркы жылы 2024-жылы орозодо эмизген баласы болгон үчүн, сүттөгү баласы болгондугу үчүн орозо кармай албай калды. Шариат түзүр да каза тутуп берет. Ошондо былтыркы жылдыкы мисал деп коелу 29 күндөн ай жаңырган. 29-ундан кийин 30 айды караса Шаввал келип калат. Ошондо 29 күн каза. Демек кафарат бири-бирине кирип кетсе, каза да бирине кирип кетет турбайбы? Айнагүл эжебиз быйылкы жыл орозону тутуп бүткөндөн кийин бир эле күн кармап койсо өтпөй калат экен. Бир күн каза кармаганы, ал баягы сүт эмизгенде уруксатта бир күндөн эле жабат. Калган 28 күн дагы кармап бериш керек. Ачыкка чыкты да мисалы, кеттик. Yani erejeni жаттап коюңуз. Ал-каффарату татадахал би хилафил қада. Каза күндөр бири-бирине кирбейт, каффаратка кирет. Бирок мында да коюп бар. Качан? Казалау афтар фи рамаданайн. Эки рамазандын орозосунан ачып койсо да себепсиз. Эки жылдыкы да кирип кете берет. Эки эле жылдыкы мурдагылардын баары кирип кете берет. Мисалы кандай? Эгерде каффарат милдет кыла тургандай ачса, каза эмес. Мисалы кандай? 2024-тө bir gün çıday alбай ачып ийген, 2025-те эч кимде андай болбосунчу, бирок мында да bir gün çıday албай ачып ийсе, 2 жылдык 2 күн болду да, ошол 2 күнгө 60 күн түзө өтөт. Ушул жерден бир суроо пайда болушу мүмкүн. Таксыр, мен балагатка жеткенден баштап намаз окуу, орозо тутуп парыз эмеспи? Мисалы да, бир аял кишинин этеккер 12 жашта келген, 12 жашта балагатка жетиптир. Мен азыр 24-төмүн, 12 жыл бар да. Ошондо 12 жыл тутпай калгандыктан мен каза деп тутуп беремби же каффарат деп тутуп беремби? Каза деп тутуп берет. Каза деп тутуп берет. Каффарат деген качан? Орозо кармап, баштап, анан орозону оюнчук катары көрүп туруп, анан оозун ачып койгон адамга каффарат милдет болот. Ал күндөрдү ал туткан жок, демек бир күнгө бир күн. Ошондо 12 жылдык казасын тутуп берет, иншалла өмүр өткөнчө. Үлгүрбөй калса эмне болот? Ар бир баягы бирөө жарым өлүм төшөгүнө келип калганда, ушундан үзүлүп кетет окшойн деп өзү сезип калганда, анда ажалынан жакын калган. Өзүнүн мураскорлоруна айтат, ушунча күнүм калды эсеп менен. Мисалы 12 жылдын туугандар мен 10 жылын туттум, 2 жылы калды. Мындайча айтканда 60 күн калды. 30-30да максимум эсептесек, 60 күнгө ар бирине бир бечарага тамак аш берип койгула жакшынакы 2 мал же 3 малын деп осуят кылып керезин айтып кетиш керек. Түшүнүктүүбү туугандар? Бисмилlah. Жаңы маселе. Каза ошондой эле дейт. Лау афтара фи рамаданайн, 2 рамазанды кохоласак туура фат ошол. 2 рамазан анда мурдакысдагы эгер орозо кармап туруп ачып койсо, 3 жылдыкы, 4 жылдыкы бири-биринин ичине кирип кетет. Туура фатвада. Валау афтар эми жаңы маселе. Былтыркы жылы 2024-түн бир күнүн атайлап ачып койгон. Быйыл орозону бүтүрдү да ошо 60 күн кармады. Былтыркы бир күнгө. Быйыл орозодон дагы бир күндү ачып бузуп койгон да бул. Анан ниетинде, мен былтыркыныкын бир күндүкүн буздум, ошого каффарат кармай деп 60 күн кармады. Ниетинде ошого эле арнап койду. Ошого эле чектеп койсо, быйылкы жылдын бир күнүн бузган үчүн ага кайрадан 60 күн кармап бериш керек дейт. Ошон үчүн бул эмне кылыш керек экен? Эң жакшы ниетинде мурда биринчиден орозун ачпасын. Эң жакшысы дегенде андай сөз жок. Биринчиден орозун бузбасын. Бузуп койсо пендечилик кылып. Анда мен бузуп койгон бардык кафаратка бир 60 күн орозону ниет кылам деп тутуш керек. Анан удаа болуш керек. 59 күн тутуп туруп, бир күн дем алайынчы деп, анан дем ала турган болсо, эсеп кайра нолго түшүп кетет. Бул опасный да, коркунучтуу ойношпош керек. Жаңы маселе. Демек бул ибаратта коюң, олау афтара оозун ачса, сумма кафара 60 күн кармаса, сумма афтара кийинки жыл кайра бузуп салса оозун, фаали кафар нуфро жаңы бузганга жаңыдан кафарат өтөш керек. Мындайча айтканда 2024-түн бузуп койгон бир күн 60 күн кармап, болду мындайын буза берсе, былтыркы жылдын 60 күн өтө берет деген сөз жок экен. 60 күн арттагыга жардамы тиет экен, алдыдагыга эмес. Жеңилдетип айтканда, кыргызча айтканда. Эми каффаратул ифтар кош жегит коюңуз. Анан астына сызып коюңуздар. Рамазанды атайлап бузуп койгондогу каффараты, жазасы. Мунун жазасы кандай? Бул кылмышынын, мындайча айтканда, бул күнөөшүнүн жазасын кантип өтөйт? Биринчи номер коюп отурабыз, и'тaq рaqabatin. Кулду бир кулду азатка чыгарыш керек. Бинияти такфири, ошо орозодон
деп ниет кылып мен бузуп койгон орозо. Жөн эле азыр кулчулук заман жок, Кудайга шүгүр, бирок илгерки заманда барып туруп мен кулду азат кылдым деп бирок орозонук ниет кылбаса анда да өтпөй калат. Мисалы да бир адамдын 40 кою боло турган болсо, зекетте эч нерсени ниет кылбай эле койду алып барып бирөөгө берип койду дагы, үйдөн койду бөлүп атканда да ниет кылган жок, акыркысы индел ада же ошо койду берип атканда ниет кылган жок. Койду бергенде ниет кылып койду. Өтпөй калат зекетке. Кайра кой чыгарыш керек. Кой 40ка жетсечи кийин. Же бир адам бирөөгө карыз берди, анан карызын ала албашка көчү жетип койду, ошол менен зекетте өтпөй калат. Анткени зекетте үйдөн бөлүп атканда же эң акыркысы энди аз эле важип үйдөн бөлүп атканда же берип атканда ниет кылып калыш керек. Берип аткан. Анан эми карызды кайтара албашына көзү жеткенден кийин кечирдим деген бул айла жок, мажбурий садака деген сөз. Ал өтпөй калат. Бир айтат го, баягы илим жолунда жүрүп деп коем, "Не болду? Телефонуңуз кана?" десе, "Мажбурий садака болуп кетти." Бул деген сөз уурдалды деген сөз. Уурдалды деген сөз мажбурий садака. Сайд Багдаш таза айтат, Харамайында Мекке майын илгери кадимкидей Ханафи сабактар окулуп турганда, анан өтүп баратсызда мен жаш студент кезим эле дейт, Сайд Багдаш таза айтат, Алла разы болсун. Анан бир чоң аалымга бир киши суроо берип калды дейт, "Устаз, мен мурда адам ууру болгом, нашал деп коет, шаял деп коет, жанагындай чөнтөк уурусу болгом" дейт. Анан көп адамдарды уурдап койгом, кантип тобо кылам десе, бул адамдын акысы. Кудайдын астигфорто бул адамдардын акысында камахталта фи ахзихи фахтал фи роддихи. Кантип айламал менен ошону көзүн уурдап көрсөтпөй уурдап алдың, ошондой кылып кайра акылларын кайтарган деди дейт. Эми бизде мисалы кыйын го, кээде баягы өзү талак сурап алган же өзү күйөөсүн эметип алган, анан кийин жүктүн баарын молдого артып жол таап бериңиз деп тура берет, андай болбойт. Биринчиден аял киши дагы талак сурабаш керек, экинчиден де эркек 3 талак бербеш керек. Аялдын 3 талак берип кое турган болсо, ал дүйнөнүн молдосун алып келип өзгөчө бөлүп берип кое турган болсо, элестетиңиз. Өзгөчө бөлүп, мисалы кантип, Кудай сактасын. Мен сага талак бердим, 1 көрдүңбү, санап тур деп астагфирулла. Экинчи талагың кетип атат. Көр, экинчи талагыңды бердим, астагфирулла. Үчүнчү талагың бердим деп өзгөчө фарракаха. Эч бирөө керек болсо. 4 масаптагы 4 масаптын ичиндегилер дагы жол бере албайт да буга. Кыйын болуп калат. Ошон үчүн адам этиятташ керек. Эми кулчулук заманы жок, Кудайга шүгүр, кийинкисин өтөбүз биз. Фаиллам яктыр дейт, акчасы жок болсо деген сөз. Кулду азатка чыгара турган эч кимси жок боло турган болсо, фасауму шахрайни мутатабин, удама 60 күн тутуш керек, шахрайн. Эми 60 күн деп атканыбыз биз көпчүлүгүн айтып атканыбыз. 30дан эсептегенде. Кээде баягы 29 деле болуп калышы мүмкүн, бирок биз максимум айтып атабыз 60 күн дегени. Мусулман айы 31 болбойт, же 29 же 30 болот. Туурабы? Бул 2 айда 2 ай күндүз, бирок түнкүсүн кадимкидей уруксат берилет. Зихар дагы бөлөк. Фаиллам ястати 2 ай орозо тута албаса. Суроо ушул жерден, кантип 2 ай орозо тута албашы мүмкүн? Айтыңыздарчы. Кантип тута албашы мүмкүн? Оору себептен, же жалаң сапарда жүрсө, же кандай дагы ким айтат? Дагы жооп бериңиздерчи, кандай болушу мүмкүн? Же бул орозону кармап такыр бүтө албаса, ачып бул деле үзүргө кирет да. Кармайын дейт чын дилинен, такыр кармай албайт. Мунун шайтаны күчтүү, мунун нафсиси күчтүү деген сөз. Түшүнүктүүбү тууган? Кээ бир адамдар ошондой болушу мүмкүн да, орозону кармаш өтө кыйын болушу мүмкүн да, ал адамгачы, Кудай сактасын. Эмне болот десе, фа итаму ситтина мискинан 60 мискинге тамак берет. Демек ар бир күнгө 1 мискинге тамак берет. Ликулли мискинин мусулман бечарага берет дейт, бечара. Бара турган үйү жок, кыйналган адам, бечара, мискин да. Ау зиммин же зимми, мусулман өлкөсүндө жашап турган жанагындай китеп ээлерине дагы берсе болот деп атат. Эми бүгүнкү күндө аларга садака берсе болот, бирок зекет өтпөйт. Зекет мусулманга гана. Бул жерде берсе болот, эгерде ошол исламга келип калыш коркунуч болсо. Мисалы суроолор болот го. Орус бабулялар, апалар, башкалар көчөдөн сурап калсын, мисалы Кыргызстанда болуп калат го. Садака берсем сооп аламбы, сооп аласыз, садака алымдар берсе болот дейт, бирок зекет мусулманга гана берилет. Азирет Умар родунан убагынан бери. Нисфа соин, жарым соо дейт. 1 соо канча болот дедик элек? 1 соо канча болот дедик? 3 килограмм 600 грамм. Жана монжам логотулукка да башка келгенде. Ошонун жарымы. Мен хентотин буудайдын эмеси менен буудайдыкы көбүрөөк болот. Аусо же 1 соо 3 килограмм 600 грамм мен тамынын курманыкынан, аушайынын же арпаныкынан. Эми ушу бүгүнкү күндө ар киндин баасы ар кандай болуп калат да. Садака фитрдин өлчөмүчү
эң арзанын албай, мүмкүнчүлүгү жетип турса эң чоң кымбатын төлөсүн деген сөз. Кымбатын төлөп берип турсун. Бул илгерки шарттарда айтылган да. Ва яжузу фихи таамул ибахати. Же дасторконду жазып туруп ушул тамакты жегиле деп айтса да өтөт экен. Жанагындай 60 күнгө такыр орозо кармай оорукчан болуп аткан болсо, орозону бузуп алды, кийин оорукчан болуп калды. Башка болуп калды. Анда эмне кылат? 65 күнгө дасторкон жайып тамак чакырат. Бирок бит тагдияти түшкү ва ташия жана кечки тамакты берсе болот. Бирок кийин калганын өзүнө алып калбайт туугандар, ибаха толук берет. Кааласа ошолор жеген тамагын жанагы дасторконун түйүп, бардыгын баягындай түйүп өздөрүнө алып кетсе дагы болот. Өзүнө алып калбаш керек да, коноктогудай болбой калат. Коноктогудай болбойт. Конокто береке бар, байкайсыздарбы үйдө тозгондо. Кадимкидей береке бар. Кафеники эмне? Кафеде калып калат да береке. Ва яжузу фиги жана бул 60 мискинге тамак берүүдө мисалы, гадаан ва ашаан деп. Эки түшкү тамакты берсе, же эки кечки тамакты берсе, бул 2 күнгө эсептелсе дагы болот экен. Эки-экиденчи. Ва яжузу сухурун ва ашаун аньюн. Бирок таңкы тамак менен түшкү тамакчы бул 1 күнгө эле өтөт экен. Yani 1 күндүккө толук 3 маал тамак берсин, же 2 маал берсе, саарлык менен түшкү, бул эме деген сөз да. Саарлыкка жетет, ал эми түшкү менен кечке бир жетет. Эң жакшысы 60 мискинге 3 маал же тое турганда 2 маал тамак бергене жакшы болот дейт. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.